Рамазан айындагы бир ай орозо кармоо маалында жана ага чейинки күнүмдүк баш кечирген жашоо тиричиликте бир топ өзгөрүүлөр болот. Буга байланыштуу кээ бир адамдар жалкоолук жана ашкере тамактанып алуу менен ден соолугуна кедергисин тийгизип алышы мүмкүн. Себеби ифтар маалында көп тамак ичип алышат жана аз кыймылда болушат. Ал эми орозо кармоодо бул эрежелер мурдагыдай эле талапка ылайык сакталышы маанилүү. Орозо кармоо учурунда организмдеги метаболизмдин деңгээли жай жүрө баштайт. Бул көрүнүш алсыроону жана ашыкча салмак кошууга түрткү бериши ыктымал. Бирок эрежелерге карманып, туура тамактанып, бир калыпта уктап жана физикалык активдүүлүгүңүздү жоготпосоңуз, орозо кармоо жеңил эле өтүп кетет. Орозодо кандай тамактануу керек? Ооз ачарда курма менен ооз ачкан пайдалуу. Анткени адамдын ден соолугуна оң таасирин берип, кан басымын 5-10 мүнөттө жайына келтирери медицинада да аныкталган. Эгерде курма болбой калса, суу менен даамдатуу зарыл. Суу ашказанды тазалап, тамактын жакшы сиңишине таасир этет. Бир эле мезгилде тамактын өзөккө түшүп кетпешине көмөкчү болот. Андан соң шашпастан дасторкон четинде даярдалган тамак аштан жей берсе болот. Ач карын көп өлчөмдө муздак сууну, жашылча жемиштерди жегенде терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошондуктан тамактан кийин суусундуктарды ичкен жакшы болот. Ошондой эле ашказанды бир отуруп көп тойгузуп алса, организмге күч келип, иштөө жөндөмдүүлүгүн начарлатат. Акырындык менен жеңил жана витаминдүү тамактарды жегенге аракет кылуу зарыл. Анткени организмде иммунитеттин төмөндөп кетүүсүнө жол бербөө кажет. Иммунитет төмөн болсо, көптөгөн оорулардын пайда болушуна жол ачылат. Тамакты даярдап жатканда тузун өлчөмүнө салыштырмалуу азыраак кошуу зарыл. Эгер тузду көбүрөөк кошуп койсо, ал тамакты жеген адамдын денеси сууну көп талап кылат. Организмдеги суу денеден тер болуп чыгып кетет. Натыйжада организмде суу калбай калып, чаңкоону күч алдырат. Ооз бекитүү менен ооз ачуунун ортосунда көп саат убакыт бар. Андыктан ооз ачканда жеңил тамактарды жеш керек. Көп саат даам татпаган адам ооз ачары менен камыр тамактарды же эт сыяктуу күчтүү тамактарды жегени болбойт. Тамактанганда өтө муздак эмес, орточо жылуулуктагы тамактарды жеш керек. Эгерде ысык жана майлуу тамакты жеп, артынан муздак сууну ичкенде, ысык тамак тоңуп калат. Ашказан тоңуп калган тамакты майдалап иштеп чыкканда көп энергия сарпталып, ашказанга оор келет. Ошондуктан иче турган суюктук жылуу даражада болушу зарыл. Бир бөтөлкө муздак суунун баарын ичип алган туура эмес. Мөмө жемиштерди көбүрөөк жеш керек. Андан сырткары дарбыз, коон жана мөмөлөрдүн тазалыгына аябай көңүл буруу абзел. Анткени билбей мөөнөтү өтүп кеткен мөмөлөрдү жеп, ууланып ооруканага түшүп калыш коркунучу бар. Ооз ачканда эттүү, куурулган, майлуу тамактарды ач карын көп жеп алып, жүрөгү иштебей, ашказаны жабыркап, өтү кыйналып, ооруканага кайрылган адамдарда жок эмес. Ошондуктан ооз ачып жатканда алгач суу, куурма менен баштоо керек. Андан жарым саат өткөн соң калориялуу тамактарды жегени оң. Бир отуруп тое жеп алуудан алыс болуп, аз-аздан жана ортодо тыныгуу жасап тамактануу сунушталат. Ошондой эле суусундукту көбүрөөк ичкен пайдалуу. Ал эми ооз бекитүүдө ашказанда жай сиңирилип, пайдалуу витаминдерге бай жашылча жемиштерди жеген туура болот. Мисалы, күрөң-күрүч, кара нан, майсыз сүт азыктары пайдалуу. Ал эми майлуу жана таттуу азыктардан алыс болуу керек. Себеби ооз бекиткенден кийин таттууга жана майлуу тамакка суусап кыйналасыз. Мунун айынан сураган суусундугун ала албаган ашказан ооруй баштайт. Андыктан ооз бекитүүдө чечевица шорпосу, жер жемиш, күрөң-күрүч, кесме, белок, балык жесе туура болот. Пайгамбарыбыз саарлыкты жегиле, анда береке бар деп айткан. Орозо кармаган адам оозду жабар учурунда күндүзү чаңкатпай турган тамактар менен азыктаныш керек. Ошол эле учурда мурунку жеп жүргөн тамактануу тартибин бузбаганы дурус. Ар кимдин шарты ар түрдүү болгондуктан бир эле тамакты сунуштоо туура эмес.
Андыктан өтө туздуу, майлуу эмес, куурулбаган жана эскирбеген тамактардын баарын жесе боло берет. Уйкудан тургандан кийин алгач ач карын 1 стакан суу ичип алган оң, кийин гана тоюп тамактануу туура болот. Орозо кармоо убактысына байланыштуу күнүмдүк уктап туруу режимиңизге өзгөрүүлөр кирет. Буга байланыштуу бир күндүк жасаган ишиңизди иреттеп алып, эс алууга да убакыт бөлүңүз. Орозо кармоо маалында күчкө толуп, жакшы кармайын десеңиз, анда уйкуңузду калыпка салыңыз. Туткан орозоңуздар кабыл болсун, урматтуу момун мусулмандар. Пайдалуу кеңештер, кызыктуу маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, биз менен бирге болуңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.